Ден соолукка кам көрүү үчүн адамдар дарыгерлерге барышат. Анда дарыгерлер жазып берген дарылардын рецебинин негизинде дарыканалардан түрдүү дарыларды сатып алышат. Же болбосо кээ бир учурда жарандар дарыгердин кеңешисиз, дарыгердин рецеби жок эле өз алдынча дарыларды сатып ала беришет. Көпчүлүк учурда дарыгердин рецеби жок алган дарылар ден соолукка зыян алып келет. Биз эмне үчүн жана эмне максатта дарыларды ичебиз, же болбосо кандай курамдагы дарыларды ичиш керек деген суроолорго өз алдынча жооп табуу кыйынга турат. Ошол эле учурда айрым адамдар дарыканалардан фармацевттер сунуштаган эле дарыларды сатып алышат. Азыркы кезде интернет аркылуу жана калк көп барган базарлардан да дарыларды табууга болот. Бирок анын курамы, өлчөмү кандай? Ал ден соолукка оң таасирин береби? Ал дарылар менен бейтап айыгабы? Дарылардын чаржайыт сатылганын кантип көзөмөлдөсө болот? Албетте мунун жолу бар. Министрлер кабинети ушул жылдын 9-февралындагы номер 53 токтому менен Саламаттыкты сактоо министрлиги март айында медициналык буюмдарды жана дары-дармек каражаттарын көзөмөлдөгөн системаны ишке киргизди. Бул системанын уникалдуулугу дары-дармектер өндүрүлгөндөн баштап бейтаптын колуна тийгенге чейинки процессти көзөмөлдөйт. Кыргыз мамлекетине кирип келген баардык дары-дармектерди байкоо системасы, ошондой эле бул система калкыбыздын ден соолугун жакшыртуу жана лабораториядан текшерилген дары-дармектерди пайдалануу максатында чыгарылган токтом деп айтсак да болот. Токтом 3кө бөлүнүп кирип атат. Биринчи этап менен наркотический, психотропный, сильнодействующий кирди. Биринчи этап менен биз азыр түштүк жергеси, как раз ошол көргөзүп кетсек, бул токтом биринчи этап менен уже баары кирип мына иштеп атат. Бул кызыл плюстар ошол азыр бүт кайсы жерлерде иштеп атканы тууралуу көргөзүлүп берилет да. Мына, например, могул түштүк жергеси бар жок уже иштеп, бүгүнкү күндө иштеп баштап атат. Экинчи этап менен фонд высокой технология деген менен кирет экен. Аны да азыр экинчи этаптын уже иштеп баштап атабыз. Үчүнчү этап менен ПЖВЛСтер кирет экен. Бул системанын толук ишке кириши менен дарыгердин рецеби жок дарылар кабыл алынбайт. Андыктан бүгүнкү күндө өспүрүмдөр арасында колдонулуп жаткан психотроптук дары-дармектерди да көзөмөлдөөгө болот. Система психотроптук дары-дармектерди дарыгердин рецеби жок кабыл албайт жана дарылар сатылбай калат. Саламаттык сактоо министрлиги системага дары-дармектерди 3 этап менен киргизип жатат. Биринчи этап менен наркотикалык, психотроптук күчтүү таасир этүүчү дары каражаттары кирген. Бул программа азыр бүгүнкү күндө рецептүү жана рецептсиз сатылып атканды дагы астын ала баарын байкайт экен. Бул жактан рецептин дагы рецепт жок, уже программа принимать этпейт и товар сатылбай калат. Жана ошондой эле өзүңүздөр көрүп аткандай лирика, тропика, метсамнол, аптечный наркомания боюнча дагы ушул боюнча да биз аябай жакшы программа экен да. Ушу менен прям баары жок уже аны дагы киргиздик. Уже экинчи этап менен кирет. Лирика, тропика, метсамнол экинчи этап менен эмес, негизи биринчи этап менен киргиздик. Бирок экинчи этап менен дагы чогуу аябай көзөмөл менен катуу көзөмөлдө болот. Биринчи этап менен эле көзөмөлдө турат бүгүнкү күндө. Лирика, тропика мет ушул самнолдорду дагы киргизип кетип атабыз. Бизге мындайча айтканда аябай жакшы программа экен. Бүгүнкү күндө бул система кандай шартта кантип иштеп жатат? Ооруканада кандай таризде, дарыканаларда кандай таризде иштеп жатат? Ооруканалардын кампасына түшкөн дары каражаттарды бейтапка берүү үчүн же операцияга керектелүүчү дары-дармектерди алгач системага киргизип, анан колдонсо болот. Дары каражаттарына байкоо жүргүзүү системасына киргизүү үчүн биздин дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин түштүк регионунун жардамы менен Оштоо облустар аралык балдар клиникасынын дарыканасына ушул системага биз дагы катталдык. Башка медициналык уюмдар жана дарыканалар катарында эле биз ушунун үстүндө иштеп жатабыз азыр. Бөлүмдөн улуу медайымдар бизге талаптар жөнөтүшөт. Ошол тизмедеги дарыларды биз
системага, электронный база данныхка киргизип жөнөтөбүз. Ошол талаптын номерин жазабыз. 520 талап. Бөлүмү операционный блок. Беребиз. Ар бир тармакчада QR код болот, ошолорду өткөзөбүз. Ал эми азыркы кезде Кыргызстандын түштүгүндөгү бардык дарыканалар бул системага кошулган. Дары-дармектерди сатып алууга келген жаран дарыгердин рецебин көргөзүп, андан соң дарыларды сатып алып кетсе болот. Ал боюнча да мындай база бар. База боюнча киргизебиз. Новая декларация деп киргизебиз, номер рецептти киргизебиз бул жерге. Пин гражданина ОМС'ин жазабыз. 114 11 1988. QR кодун киргизебиз, стандарттык маркасын. Сохранить декларацию. Бул система бизге ыңгайлуу болуп жатат. Ыңгайлуулугу оптовый фирмадан товар алабыз. Ал жактан бизге берген товарды счет фактура боюнча берет. Анан передача кылып коет. Бул электронный базага түшөт дарылар. Бул жактан биз мына принятты басып, принимать этебиз. Анан ошо остаток болуп калат. Улам биз ушинтип дарыларды отпускать эткен сайын больнойлорго канча остаток калганы көрүнүп турат да. Аталган система 2024 жылдын март айынын аягында Кыргызстандын бардык жагында толук түрдө жетиштүү болот. Биринчи этап менен системага саламаттык сактоо мекемелерин, менчик медициналык борборлорун, дарыканаларды киргизип, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитип берген ондогон дарыларды киргизүү каралган. Ошол 2 жылдын аралыгы примерно ошол 2020 жылдын 3 мартында ошо Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министринин 230 буйругу менен башталды. Биринчи этабында ошол саламаттык сактоо мекемелеринде, менчик медициналык борборлордо, анан ошол менчик дарыканаларда ошол биринчи этабында бекитилген тизмедеги дары каражаттарын киргизүү болгон. Бүгүнкү күндө аткарылган иштер боюнча ошол Түштүк регионунда Баткен, Ош областы, Ош шаары жана Жалал Абад областары боюнча дээрлик бардык саламаттык сактоо мекемелери жана дарыкана мекемелери кирип бүттү. Эми бул программанын негизги максаты саламаттык сактоодо ошо элге таза, сапаттуу дары бериш болгон үчүн ошол программа кирип атат. Буга чейин айрым топтогу бейтаптарга акысыз берилүүчү дарылар боюнча маалымат жарандарга жеткиликсиз болгон. Бул система иштеп баштагандан бери жарандар кайсыл дарылар акысыз берилерин биле алышат. Ошондой эле фармацевттер бейтап алып келген рецепттин негизинде дары каражаттары департаментинин сайтынан карап, дары-дармектер акысыз же акылуу экенин билип алышат. Бул арада саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти жарандар үчүн ыңгайлуу болгон дары-дармек мобилдик тиркемесин иштеп чыкты. Ал тиркеме аркылуу жаран дарынын кутучасындагы QR кодду көчүрүү менен бардык маалыматтарды билип алса болот. Анан калса үйдө отуруп эле кайсыл дарыканада бар экени боюнча маалыматты таап, мурдагыдай убаракерчилик тартпайт. Саламаттык сактоо жаатында Түркияда колдонулган системанын негизинде жасалган бул система менен Кыргызстан өзүнүн стандарттуу QR кодун жасабастан туруп эле бардык өлкөлөр үчүн иштелип чыккан QR кодду колдонсо болот. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда 266 фармацевтикалык компания каттоодон өткөн. Алар өлкө боюнча 6,5 миң аталыштагы дары-дармектерди сатышат.